Assalamu алейкум, урматтуу биздин Муз-ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, биздин көрүүчүлөр. Бүгүн 24 декабрь 2019 жыл өзгөндүн туугандар мынакей Шералы айылында турабыз. Бүгүн бул жерде дагы 3 жылкыны тартып көргөзөбүз. Жылкынын бааларын айтабыз. Андыктан жылкы сүйүүчүлөр биз менен чогуу болуп туруңуздар. Аттарды тартып каалаганын тандап аласыздар. Бул жерде азыр биринчи номерде коюп аткан бул 2 жаштагы кунан экен. Арык чырай, тике бойлуу ушул кунанды биринчи номерге коюп, жаш-жашына карап тартып көргөзүүнү баштадык. Бул кунан породасын данчак породасындагы жылкынын баласы экен, местный. Ушул жерде алынып келинген данчактын баласы, кол бала экен туугандар. Алдыда дагы 2 чоң күчтүү алып жылкылар дагы чыгат туугандар. Андыктан бул биринчи номердеги данчактын баасын билип, бул азыр кунан жаңы миңги болуп эми үйрөтүлө баштаптыр. Азыр чапканда өтө мындай жүгүрүшү дагы жакшы экен. Бирок оозу аз-маз катуураак болгондугуна байланыштуу туугандар, чабып көргөзбөй эле коелу. Просто мындай басыгын тартып көргөзөбүз. Бул жылкынын баасы туугандар 2 жаштагы. Мынакей туугандар, баасы жерде качка данчактын 200 000 сом деп баасын айтыптыр, бирок өтө жакшы баада кемитип беребиз деп атышат. Андыктан туугандар, биринчи номердеги данчак кунан келечекте жакшы ат кылып алам деген биздин туугандар болсо, келечегин көрүп билгендер, мындай аттын түзүлүшүн билгендер болсо чалыңыздар. Боюнун бийиктигин айтып өтөйүн. Бийиктиги азыр 1,60га аз-маз жетпей калат экен. Мындай боюм менен өлчөп көргөндө туугандар. Андыктан биринчи номерге бул быштыны кунанды койдук. 200 000 сом кеми бар. 200 000 сом кеми бар деген бул долларга айтканда 3000 долларга аз-маз жетпей калат. 2880 доллар чамалап калат экен. Доллар менен айтып өт деген биздин туугандар, башка мамлекеттеги көрүп аткан көрүүчүлөр, мынакей 2880 доллардын чамасындагы бул кунан 200 000 сомго коюлду. Андыктан бул биринчи номерге койдук туугандар. Чалыңыздар, алдыда номерлер болот. Ошол боюнча кайрылып кетсеңиздер болот. Мынакей туугандар, экинчи номердеги бул кара байыр жылкы экен. Жылкынын ээси айтып атат туугандар, ээси улагына кепилдик бар, үйүрүнө дагы кепилдик бар экен. Любой улакка алып келип чабып көрүп, анан алса болот деп айтып атат. Сразу эле баасын айтып өтөлү, сиздерди көп күттүрбөй. Баасы 150 000 сом кеми бар дейт. Азыр ушул тапта бул жылкынын жашы 4 асы экен. 4 асы жазга 5 дейт. Азыр буту колун тартып көргөзөлү. Боюнун бийиктиги 1,60га барабар чыгат экен. Бул дагы азыр мына көкүрөктөрүн камчы колдонулбайбы? 5 камчы. Камчысы мынакей камчы колдонсо бул капа боло турган жылкы экен. Андыктан азыр мен номерин алдыга коем, ошол боюнча чалсаңыздар болот. Азыр бул жылкыны камчысы жок бир чабып көрөлү, ордунан кандай кетет экен. Мынакей туугандар, кар калың, камчысы жок жүгүргөн бул жылкыны көрүңүздөр, баа бериңиздер кандай экен. Ордунан токтошу, ордунан азыр поворотторун көрөбүз. Бир мындай поворот кылчы, поворот. Поворотторун көргөзчү. Жок, ошо ордунан буруп эки жака ордунан бурулуштары кандай. Ошолорду дагы сиздер көрүңүздөр. Галадан чыгышы жакшыбы? Топтон аяк Катуу чыгабы? Мынакей топтон аябай катуу чыгат деп мынакей ээси өзү айтып минип көргөзүп берип атат сиздерге. Андыктан баасы 150 000 сомго коюлган 4 асайдагы бул жылкы кимге жаккан болсо туугандар, чалыңыздар. Мынакей буту колун мындай бир бастырып көрчү. Басыгын сиздер менен чогуу көрөлү. Биздин саяпкер сынчылар баа бериңиздер, кандай экен ат. Биринчи ат жактыбы же экинчи ат жактыбы? Ошол боюнча комментарийден калтырсаңыздар болот. Комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди жазыңыз. Ат кандай экен?
мынакей туугандар, экинчи номердеги ат 150 миң сомго коюлду. Мынакей туугандар, ордунан ойноктоп турат экен бул жылкы дагы. Азыр алыстыкка кандай кетет, ошону көрөлү. Мынакей туугандар, дальнийге кетиши аябай жакшы экен. Аркасындагы учуп аткан карларды көрүп атасыздар. Азыр берги жакка чабат, ошону дагы көрөбүз. Мынакей туугандар, бул экинчи номердеги атты көргөздүк, баасын айттык, жашын айттык. Андыктан азыр үчүнчү номердеги бир чоң жылкы чыгат. Көк жейрен. Ошондо тартып көргөзөбүз, биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мынакей достор, бул көргөзүүдөгү үчүнчү номердеги эң мындай чоң алып жылкыны тартып көргөзүп баштадык. Мына көкмөк, теңге көк түстө деп койсок болот, теңге көк. Бул жылкынын породасын айтып өтөйүн. Породасы карабайыр экен, местный эле карабайыр экен. Боюнун бийиктиги ушунчалык чоң, ушунчалык келбеттүү жаңасы экен. Жаңасы болгондо туугандар 4 жаш болуп калат. Тапылдап жүгүргөнүн караңыздар. Жазга 2 асы экен туугандар. Азыр бул жылкыны нары берисин тартып көргөзөбүз дагы. Мынакей ушундай, мынакей басканын караңыздар, жүгүргөнүн караңыздар. Азыр бул жылкы теке олакка чабылып үйрөтүлө баштаптыр. Азыр жанынан бийиктигин сиздерге көргөзөйүн дагы. Анан көкүрөктөрүн караңыздар. Көкүрөктөрү ушунчалык аралыгын карап койсоңуздар, өтө кенен экен. Бул жылкыга дагы чоңойсо бир алып өтө чоң жылкы болсо керек деп ойлойм. Ушундай жылкыны карап алам деп ниет кылып жүргөндөр алдыдагы номерге чаласыздар. Баасын айталы биз. Баасы 300 миң сом деп коюлду туугандар. 300 миң сом доллар менен курсун сразу чагып өтөлү. 300 миң сом, ошондо 4400 долларга айланып калат. 4400 доллар. Андыктан карабайыр чоң жылкы ниет кылып жүргөндөр чалыңыздар. Азыр үстүн дагы бир сыйра тартып көргөзөйүн, кабагын, кашын. Биринчи мынакей туугандар, баскан басыгын өзүңүздөр байкаңыздар, көрүп өзүңүздөр пикир калтырып кетсеңиздер болот. Мынакей көкүрөгүн тартып, көкүрөгү ушунчалык жоон экен. Эгерде буну да чоңоюп улакка үйрөнгөндөн кийин торпок улакка салса күчтүү ат болуп берсе керек деп ойлойм. Суагай ушунчалык чоң экен туугандар. Андыктан ушундай атты караштырып жүргөндөр чалыңыздар, пикир калтырыңыздар. Мен номерин коюп өттүм. Азыр жанына барып дагы соору жагын, буттарын, көкүрөгүн дагы бир ирет сиздерге көргөзүп берейин. Баасы 300 миң сом деп коюлду. Такага кандай турат экен? Жош. Такасы жош, такага турушу аябай жоош дейт. Көптөр эле айтып калышат такага турушун сурап, эмне керек деп. Ошо эң маанилүү нерсе керек деп ойлойм. Себеби такага турбай койгон аттар дагы бар, адамды кыйнап. Ошон үчүн ээсинен кепилдик алып туруп алсаңыздар жакшы болот го деп ойлойм мен, өзүмдүн оюм. Андыктан туугандар, бул 3 атты кимге кайсынысы жакты пикир калтырыңыз, комментарийга жазыңыздар. Эгерде жаккан болсо чалып, же болбосо өзгөндүн Шералы айылына келип көрүп кетсеңиздер болот. Азыр дальнийге чабып кетип атат. Берки жакка келаткандагысын сиздер менен чогуу бир көрүп коелу. Кандай жүгүрөт экен. Мынакей достор.
бүгүнкү көргөзүүнү биз соңуна чыгарабыз туугандар. Саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Замир болдум. Ушундай жылкылар болсо биздин номерге кайрылыңыздар, чалыңыздар. Аттын чоңдугу өтө чоң экен.